Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык жарандарыбыз канча жаштан баштап пенсияга чыга алат, деги эле пенсияга чыккан жарандарыбыздын кандай укуктары бар, кандай иш менен алек боло алат, мына ошол тууралуу биз алдыда сүйлөшөбүз. Албетте биз менен болууга чакырам. Бул негизинен ток-шоусу. Атым Назира Кадыева, саламатсыздарбы? Кубанычтабыз атайын инсандарды дал ушул темага байланыштуу биз ушул аянтчага чогултканга аракет кылдык. Биздин арабызда Кушубек агабыз бар. Саламатсызбы? Кош келипсиз студиябызга. Анда эмесе сиз өзүңүз пенсионерсиз, канча убакыттан бери пенсиядасыз жана сиздин ошол эмгек ишмердүүлүгүңүзгө байланыштуу кантип жумуштан кеттиңиз, ошол тууралуу өзүңүздүн окуяңызды айтып берсеңиз. Жакшы болот. Мен 2019 жылы 63-кө толгондо пенсиядан чыкканмын. Эми 2010 жылы Кыргыз патентте иштечим. Ошондо кыскартуу болот деп чыгарып таштаганда. Анан кийин жок, пенсияга чейин мен иштеп турайын десем, ага болбойт экен андай. Кыскаруу болуп аткандан кийин өзүнүн атайын мыйзамдар бар экен. Аталыштары, мен иштеген иштин аталыштары өзгөрүлөт экен. Анан башка кадрларды шарт эле алат экен. Мына ошондон бери мен 2010 жылдан бери ошондон мен алыстан жүрүм да. Себеби пенсияга 9 жыл бар болчу чыкканга чейин. Ага болушкан жок. Анан ошондуктан мен сотко өзүнчө бересиң деди. Эмгек акым төлөнбөй калды. Ага кимдер төлөнөт десем, ошондо соттор билет деди. Ал эми ишти болсо бошотуп берет экенбиз да, ошондой кыскаруу болду дегенде. Эми кыскаруу дегенде бул жерде таза адамдын укугу тебеленип тепселет экен да. Кыскаруу болот деп туруп эле аталышын өзгөртөт экен. Сот өзү мага айтты да, ушу иштеген ишиңди тапчы, сенин ишиң кыскарып кетти да десе. Жок, мен кыскарган жок. Мен кыскарсам Чүй облусунун инспектору болчумун. Анда Чүй облусу автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндөгү мыйзам негизинде иштейбиз да. Ошол мыйзам Чүй облусунан бошотулуш керек. Анда тиги инспектор жок калды, кыскарып кетти деп бошотулуш керек дегенде, ага да болгон жок да. Анан ошол бойдон мен арызданып келатам. Пенсия аз болуп калды, албетте 9 жыл бою пенсияга жетпегенден кийин чыкканда Аз болуп калат экен, аз болот да пенсия. Канча аласыз азыр? Сыр болбосун. Азыр көбөйгөндө дегенде 8624 сом. 8600. Ошол 2010 жылдан бери азыр ошол соттошуп келатасыз, Жыйынтык чыктыбы же жыйынтык чыга элекпи? Жок, жыйынтык чыга элек. Мени 2011 жылы жумушка кайра алган. Мен соттогу ишимди, арызымды чакыртып алгам, мен болду жумушка алдым деп. Анан кайра чыгарып таштаган да, албетте мага айтпас. Анын ушундай жагдайлары бар экен. Ошол себептен мен соттошуп келатам да. Кушубек ага, мисалы үчүн азыр Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык, негизи пенсияга, баягы пенсия курагына жеткен жарандарыбыз өзүнүн эрки менен арызын жазып, баягы кетиш керек деген сыяктуу кээ бир мекемелер талап кылып атат да. Сиз ушуга кандай карайсыз? Туура деп ойлойсузбу? Эгер сиз эми пенсияга жетпей калыптырсыз да, бирок ошол пенсия курагына жеткен инсандар өзүлөрү эле бошотуп бериш керекпи ордун? Жок, эми күч кубаттуу, алдуу, демдүү болсо иштеп, ошо иштейм дегендерге ордун бошотуп, кеңешчи катары болсо болот го. Кеңешчи деген атайын штат ачып кою керек го. Кеңешчи дегенчи. Анан азыр таза көп болуп кетпедиби? Жок, 5 жыл бою директор болуп иштесе, кетсин аны тиги бу деген, албетте бул эмгек мыйзамына кирет деңизчи. Демек, сиздин оюңуз боюнча дал ушундай бир мыйзамда толуктоолор каралыш керек деген ойдо турбайсызбы? Ооба, албетте. Мыйзамдарга толуктоо киргизиш керек да. 2010 жумуштан кетиптирсиз, кыскарып кетиптир сиздин кызмат абалың, ордуңуз дегендей. Андан кийин 2012 кайра орношуптурсуз. Андан бери эмне менен алексиз? 2010. Андан бери мен кандай ар кандай жумуштарда иштеймин. Мындай өзүм кесибим журналист болгондуктан котормочулук кыламын, кеңешчи болуп беремин редакцияларда. Ушундай жумуштарды аткарабыз да. Бирок мамлекеттик жумуш эмес, бирок мындай эркин журналист турбайсызбы? Эркин. Ал айлык деле чектебейт да.
берип коет. Которсоңуз бетине карап туруп берип коет. Маселен китеп которгом ага карата берип коет. Ушундай да, ушундай жумуштар болот экен да. Бул журналисттик иш болгондон кийин. Анан кийин кээде мындай дарс окуп да калам да. Мына ошон байланыштуу ошентип жүрөм да. Негизи мисалы үчүн азыркы учурда баягы жаштардын көбүнүн баары жумушсуздук менен жабыркап келет деп айтылат да, баягы статистикалык маалыматтарга таяна турган болсокчу. Анан көбүн эсе ошол пенсионерлер, мындайча айтканда пенсияга чыккан жарандарыбыз ошол кызмат орду бошотуп бербегендиктен улам дагы ошол жаштарыбыз жумушка орношо албай атат деген мындай дооматтарды экинчи тараптан дагы уккан жагдайларыбыз бар да. Буга карата кандай комментарий берет элеңиз? Жаш жанында иштесин, алиги жаш кадр. Ишти көрсөтүп берет, мындай кыл деп айтып турат. Абдан жакшы болот. Мамлекет тарабынан мисалы пенсияга чыккан адамдарга пенсия каралат да. Алар кандайдыр бир өлчөмдөгү пенсияны алып атат да. Бирок жаштарыбызга ошол жумуш таппай жүрөсүң сен деп төлөнгөн жок да. Мындай да баланс кыла турган болсокчу, сөзсүз түрдө экинчи тарапты да карашыбыз керек деген гана ойдомун да. Азыр бизде мынакей Эмгек министрлигинен атайын коногубуз келип отурат. Бегайым Маратбекова, саламатсызбы Бегайым? Кош келипсиз. Негизи Эмгек кодекси боюнча да ошол пенсияга чыккан жарандарыбыз андан ары иштей алабы, алардын ишмердүүлүк укуктары кандай болот, ошол тууралуу айтып бере аласызбы? Негизги улгайган жарандарга карата мамлекеттик саясат бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын алардын укуктарын коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын конституциясында, пенсиялык мыйзамда, Кыргыз Республикасынын улгайган жарандар жөнүндө мыйзамдарда булардын укуктары бекитилген. Ошо Кыргыз Республикасынын улгайган жарандары жөнүндө мыйзамда ошол пенсияга чыга турган курагы белгиленген. Аялдардыкы 58 жаштан өйдө, эркектердики 63 жаштан жогору деп. Кайсыл бир мекеме деп коелу, мамлекеттик ишкана деп коебузбу? Балким жаштардын күчүнө муктаж болгон учурлар көп эле да. Эгерде чын эле пенсия курагындагы адамдар эгерде ордун бошотпосо, мисалы үчүн жөнөкөй эле алып карайлы, эми мен муну менен пенсионерлердин укуктарын тебелегим келбейт, бирок көп учурда ошол пенсиясын дагы алат, жумушун дагы бошотпойт. Ошол жумушунан кеткиси келбей жабышып жүргөн адамдар көп. Мына жогоруда айтып кетти, пенсия жаш курагына келгенден кийин пенсияга чыгуу мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзам менен так көрсөтүлгөн. Ага чейинки жанагындай кандайдыр бир мекеме ишканалардын ичинде мыйзам бузуучулуктар болсо, бул социалдык фонд муну көзөмөлгө ала албайт экенбиз. Тилекке каршы бизге качан гана жаш курагы келип, өзүнүн укугу келген учурда гана, анткени бизде 58-63 жаштан сырткары бизде көптөгөн дагы ондогон жеңилдик шартта пенсияга чыга турган шарттар бар, талаптар бар. Бул ошол эле жанагы оор өндүрүштөрдө иштегендер, алар 10 жыл эрте пенсияга чыга алышат. Аялдар 48 жаштан, эркектер 53 жаштан чыгат. Экинчи тизме менен өтө зыян өндүрүштөрдө иштегендер, алар 58 жаштан эркектер, 53 жаштан аялдар чыгат. Бийик тоолуу шартта алыска барууга кыйын зоналарда жашагандардыкы, алардыкы дагы өзүнчө бир ченемдер менен белгиленген. Мына ошол ченемдерге туура келген учурда биз пенсия менен камсыздайбыз. Ал эми пенсияга чыккандан кийин баягы сиз айтып атпайсызбы азыр иштебейт деп. Бизде статистика боюнча 110 миңден ашык адам азыркы күндө иштеген пенсионер катары бизде каттоодо турат. Алар жыл сайын камсыздандыруу төгүмдөрүн, анткени алардын айлыгынан кармалат да пенсиялык фондко. Ошол каражаттардын эсебинен мыйзамда каралган шарттарда жыл сайын 1-январга карата өткөн жыл үчүн биз пенсиясына жана президенттин указынан сырткары, мисалы үчүн күзүндө көбөйтүү болуп атса, биз 1-январда кайрадан иштеп тапкан маянасынан кармалган төгүмдөр боюнча кайра эсептөөнү жүргүзүп берип турабыз. Ошондуктан бул жерде биз алардын пенсиялык укуктарына кошумча, пенсиясына кошумча төгүмдөр төккөн үчүн көбөйтүүгө дагы шарт түзүп берилип атат да. Ушул жерде тактапсызбы Жеңишбек ага? Демек пенсионерлер эгерде мамлекеттик кызматта иштеп эле атса, демек
мындай айлык маегини да алып атса, ошондо кармалабы, ооба. Канча пайыз кармалат? Кандай болот? Түздөн түз айлык маянасына 8% өлчөмүндө пенсиялык фондко каражат которулат. Андан тышкары иш берүүчүнүн эсебинен 12% кармалат. Бул эми баягы уюшулган секторду деп коелу, айлык акы алып иштегендер. Андан сырткары жеке ишкерлик кылгандар, башка дагы жана чакан ишканаларда иштегендердики, алардыкы дагы өзүнчө тарифтер менен белгиленип ченемдер менен кармалат да. Ошондуктан бул жерде баардыгынын үлүш жерге да төлөгөндөр бар. Алардыкы дагы жыл сайын кошулат, бирок өтө аз өлчөмдө да. Анткени алардыкы гектарына 300-400 сом жылына төлөнсө, андан чыккан сумма өтө аз болуп эсептелет. Ошондуктан басымдуу бөлүгү айлык алып иштегендердин айлыктарынан кармалган төгүмдөрдүн эсебинен эсептелет да. Анан ошондуктан азыркы күндө 110 000, мурда 40-45 000 тегерегинде болчу. Эми бул дагы баягы мыйзамдын иштеп аткандыгы деп ойлойм. Анан жанагындай жеке бир бул кишиникиндей болгон учурлар болуп калышы мүмкүн. Буну эми сот аркылуу жана башка эмгек инспекция аркылуу чечкенге аракет кылыш керек. Анткени бул жерде келишим түзүлүш керек мекеменин жетекчилиги менен ошол иштеп аткан адамдардын. Анан иштин дагы өзүнүн шарттарына жараша, ошого жараша дагы кандайдыр бир жеңилдиктер, мен айтып кетпедимби, жеңилдик шартта пенсияга чыгып аткандан кийин алардыкы жумушу оорураак. Кээ бирөө 53 жашка чыкканда алар ден соолугуна байланыштуу иштей албай калышы мүмкүн. Анткени алар жанагындай жер астында, шахтада же болбосо зыян өндүрүштөрдө иштесе, мыйзам аларга эрте чыкканга уруксат мүмкүнчүлүк түзүп берип атат да. Ошондуктан муну да караш керек. Анан баягы мен азыр пенсияга чыктым, бирок иштей берем деп өзү далалат кылганы менен өзүнүн ден соолугу мүмкүнчүлүк бербесе, ал киши толук кандуу иштеп бере албаса, ал жерде дагы туура эмес болуп калат деп ойлойм да. Анткени ал иш орунга сиз айткандай эле жаштар бардым, башкалар келип иштеш керек. Анан эми жанагындай конфликттик ситуацияларды бул эмгек инспекциясы аркылуу мына сотко кайрылдык деп атат. Анан кийинки жылы эле кайра жумушка алды дегенине мен түшүнбөй калдым да. Анан 11-жылы жумушка кирсеңиз кайра дагы чыгарып жиберди. 12-жылы кайра чыгарды. Эми бул жерде түздөн жеке эме баягы чечиш керек экен да. Мынакей биздин катарыбызда Салтанат Касмалиева бар, социалдык, экономикалык жана маданий укуктарды коргоо бөлүмүнүн башчысы. Негизи кантип таразага салышыбыз керек да? Баягы ишмердүүлүк, мамлекеттин өнүгүүсү, мамлекеттик ишканалардын мындай иш алып баруусу туура болуш үчүн экинчи тараптагы келген учурлар болобу сиздерге? Ооба, албетте. Негизи Акыйкатчы институтуна да ушундай маселелер боюнча абдан көп кайрылышат. Айрыкча ушу улгайган адамдар ушу жумушта мени кодолоп жатат, басмырлап жатат, жумуштан кет деп жатат. Ошо жаш курагы боюнча депчи. Жаштар тарабынан болбойбу? Мен как раз ушул пенсионер мугалим ошол өзүнүн ордун бошотпой койгондо, ошо жаштар бүтүп келген, мага орун бербей атат деп талап кылган да ошол. Андай дооматтар да болот. Жаштар тарабынан болобу? Мектепте мынча жылдан бери, көптөн бери директор болуп иштеп келатат деп ушундай бир наразычылыктар дагы жаштардан дагы арыз кайрылуулар болот. Ошол эле убакта мындай ар бир тармакты изилдеш керек да. Ар бир тармакка өзүнүн мындай ишмердүүлүгүн ишке алып баруучу боюнча жөнгө салуучу мыйзамдар бар. Мисалга айтсак, ошол эле мамлекеттик кызматкерлердики, муниципалдык кызматкерлердики да, алардын мыйзамында так жазылган. 65 жаш куракка чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштөөгө укуктуу деп. Ошол курагы келгенде уже мамлекеттик кызматкер боло албайт. Ошол эле убакта вот билим берүү тармагында дагы эмгек кодексинде жөнгө салынган да, жетекчилик кызматка 65 жаштан кийин боло албайт дегенчи. Ошондой эле ар бир тармактын ошол эле политический кызматтарга возрастной эмелер, мындайча айтканда, чектөөлөр коюлган. Ошо менен жөнгө салыныш керек да. Ошон үчүн ар бир мыйзамды тармакты изилдеп, ошол менен өз ара келишимдерге, ички эмелерге мындай чектөө койсо болот да. Мыйзам менен киргизипчи, мыйзам долбоорлорун. Негизи ошо ар бир мекеменин өзүнүн
иш берүүчү менен иш алуучунун ортосунда дагы эмгек келишим сөзсүз түрдө каралат да, Албетте. ошол жердеги кээ бир уставдарда дагы ошо жаш курагы көрсөтүлгөнбү? Көрсөтүлгөн. Ал нормалардын дагы ошо иш берүүчү өзү мындай келишимге киргизсе болот да, мындай ушунча возрасттан кийин же болбосо ошол эле жетекчилик кызматка мынча жашка чейин эле иштөөгө болот деп. Айрыкча эми улгайган адамдар деле ушул мындай кызматтарга кетпеш керек да, жетекчиликтерге, эми возраст келип калганга, жаштарга жол берүү үчүнчү. Ошол үчүн ошонун баарын келишимде караштырыш керек да. Маселе жаралбагыдай кылыпчы. Рахмат сизге. Биздин катарыбызда Мурат Сейдахматов агабыз бар, педагогика илимдарынын кандидаты, доцент. Саламатсызбы? Сиз дагы кош келипсиз биздин студиябызга. Сиз өзүңүз мындай жетекчилик кызматтарда иштедиңиз беле, агай? Мен эми бул Ишеналы Арабаев атындагы университетте иштегеним 25 жыл болду. Ошондон бери мынакей биринчи мугалим, андан кийин ага мугалим, андан кийин ИО доцент, андан кийин доцент кызматында иштеп келатам. Эми жаңы эле университеттен барганда мени жетекчилик орунга зам декандык орунда иштегем. 2 жыл иштеп, андан кийин мугалимдик катарына кеткем. Ошондон бери иштеп келатам. Эми азыркы маселени караганда бизде Кыргызстанда демократиялык укук туткан мамлекет деп куруп атпайбызбы? Ошо укук туткан мамлекетте адамдын, жарандардын укугу корголуш керек. Мисалы үчүн мен эле айтканда пенсияга чыккан менен биз иштеп атабыз, жаштарга үлгү көргөзүп атабыз. Ошо эчен жылдан бери иштеген тажрыйбабызды биз жаштарга үйрөтүп атабыз да. Ошон үчүн деген бизде жаштар билим алып, мынакей азыр окуп атышат, магистратураны бүтүп атышат, андан кийин кандидаттыкты жактап атат. Ошолор өйдөлөп келсе, анан кийин биз даярбыз орунду бошотуп берген. Бирок баягы мындайча айтканда, улуу мундагы адамдар деген өзүнүн алган билимдерин баарын жаштарга өткөрүп бериш керек да. Ошон үчүн өстүрүүгө, өндүрүүгө жанакындай жаштарды кызматка алып келгенге биз каршы эмеспиз. Ошо бизден эгерде мисалга алсак, Ишеналы Арабаев атындагы университетте мындай пенсия курагандарды мындай кысым кылып, же кетип кал, же иштебей кой дегенде жок. Мыйзам негизинде эле иштеп атабыз. Ошондой бар. Мисалы үчүн эгерде сиз мына зам декан болуп иштедим дедиңиз, декандын орун басары болупчу. Ошол учурда сиздин баягы коллективде, командаңызда дал ушул пенсионер адамдар бар беле? Аларга карата сиздин мамилеңиз, көз карашыңыз деги эле кандай эле да? Эми чындыгында ошол кезде мен жашым ошо 40-45-терде болчумун. Ал кезде биздин муунда ал кишилердин баары өтүп кетти. Ошол кишилер бизге тарбия көргөзүп, ошолордун билимге кандай мындайча айтканда өзүлөрүнүн тарбиясын бизге өткөрүп берген да. Эми ошонун баары тең ошол кишилерден алган тарбияны, билимди, илимди биз жаштарга беришибиз керек. Мынакей азыркы жаштар болсо, жаш инновациялык технология менен жаңы технология, жаңы методиканын негизинде мына окуп атышат, билим берип атабыз. Азыр бардыгы ордуна десек болот. Рахмат сиздерге. Мен бир нерсени тактагым келип атат да. Мисалы үчүн, албетте баягы улгайган пенсионер адамдардын укуктары сакталыш керек дегенде, мындай экинчи тарапты алып карай турган болсок, психологиялык, эмоционалдык жактан дагы көп жыл иштеп жүргөн адам жумушу жок калса, бул өтө чоң сокку болот дегендей, бул жаатын эң жакшы түшүнүп атабыз да. Бирок экинчи тарапты дагы мындай салмактап көргүлөчү, суранычы сиздерден. Мисалы үчүн, айыл жергесинде мугалимдер, ошо пенсиялык куракка жеткен адамдар өзүнүн ордун бошотпой атыптыр. Англис тили, тарых мугалими, дагы география мугалимдери, жаш студенттер окууну бүтүп келет, бирок мугалим агайлар пенсионербиз, пенсияга чыккан, бирок ошо жумушуну мындай өз ыктыяры менен мен укугум бар. Сиздер айтып атпайсыздарбы? Өзүлөрүнүн укугу бар. Бизде баягы демократиялуу, укуктук өлкөдө жашайбыз деп атасыздар. Ар бир адам өзүнүн укугун билет да. Эгерде мектеп директору ошол улгайган адамдарды, пенсиядагы адамдарды жумуштан кетирсе, ошол жерде өз ара пикир келишпестиктер келип, дал ушундай конфликттер келип атат да. Ошондуктан келиңиздер, экинчи тарап, балдарыңар келди, бүтүп келди, бербей атат ордун. Кандай ойдосуңар? Келиңиз, сизден баштайлычы, Мурат агай. Эми сиз айткандай жанагы мектеп директорлору,
ошондой чектөө коюлган мыйзам менен 5 жылдык беле ошол 5 жыл иштеп 5 жылдан кийин ошо чек коюлуп башка адам иштеш керек да директорлук орунга. Правовед катары айтайын, бул маселени деген референдумга коюш керек. Элдик добушка коюш керек референдум. Элдик добуш менен элди чечкендей кылыш керек да. Бир мындай куча эл эмес, баардык элге референдум деп, референдум деген бүткүл элдик шайлоо деп коет. Ошого коюш керек. Ошондо баардык жарандар кандай деп чечилсе, ошондой мыйзамды кабыл алыш керек. Анан эми заман өзгөрдү чын эле. Азыр эми технология өзгөрүлүп атат. Бирок улгайган агайларыбыз ошо менен алек болуп иштей албайт экен да. Ушундай нерселерге мындай ачык карашыбыз керек. Калп эле адамдын эме жаш курагы деп эле кээ бир адамдар жүрө берет да. Өзүнүн мүмкүнчүлүгү жетпесе, ошо керектүү деңгээлде билимди бере албаса, ордун бошотуш керек да. Өзү кете албаса же мыйзамда жок болсо, анда ошон үчүн конфликттер боло берет да. Демек, сиздердин оюңуз боюнча бул баягы мамлекетте дал ошондой мамлекеттик мекемелерде мындай иш берүүчү жана иш жумушчулардын ортосунда ар кандай пикир келишпестиктер, конфликттер, сот иштери болбош үчүн референдумда дал ушул эмгек кодексине жана пенсияга чыккан адамдардын иш алып баруусу тууралуу кайрадан толуктоолор кириш керек деген ойдо турбайсыздарбы? Кошумчалай аласыздарбы? Сиз айтып коесузбу? Ошондой болсо туура болот дейм. Эми бул жерде мен толуктап мындай түшүндүрмө бергим келген нерсеси кетпейт, ордун бербейт деп. Анан өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой көп жылдары мугалимдердин, врачтардын айлыктары өтө төмөн болуп келген. Анан андан которумдары, мисалы үчүн биздин баягы эмеге социалдык фонддун ишмердүүлүгүнө карата айтсак, төккөн акчасынан чыккан пенсиясы кечирип коюңуздар өтө төмөн өлчөмдүү болчу. Эми азыр мына акыркы жылдары баягы 38%га 18%га төмөнкү өлчөмүн 6900 сомго көтөрүп келгендин жыйынтыгы менен азыр кичине алгылыктуу көрүнүктүү пенсиялар болуп атат. Ошол эле адам пенсияга чыккан учурда 3000 сом менен пенсияга чыгып калган адам өзүн өзү камсыздай алабы деген суроо туулуп калат да. Бул жерде жалпы мамлекеттин саясаты азыр ушуга эле алып баратпайбы? Айлыктарды көбөйтсө, ошого жараша пенсиялардын өлчөмү жогорулайт. Кийин демек өз ыктыяры менен пенсияга чыккандан кийин таштап кете турганга шарт түзүлүп берилип атат деген ойдомун да. Анан ошондуктан эми бара-бара бул жаатында жакшы алдыга жылат болуш керек. Анан учурдагы эми көйгөйлөр көп четинен мына чечилип келатат. Мына быйыл дагы 2 этап менен пенсияларды көтөргөндө азыркы күнгө чейин азыр баягы төмөн пенсия алгандардын өлчөмүн 6900-га жеткизип койдук. Ошол эле учурда көп жыл иштегендер баягы азыраак алгандардыкын эмне үчүн силер көтөрүп чоюп койдуңар деп атат. Бул дагы мамлекеттин саясаты. Анткени мамлекет үчүн ар бир жаран бул коомдун негизи да. Анан ошондуктан бул киши баягы аз төлөгөн айлыкта иштеп жүргөн киши менен айлыгы жогору кишинин айырмасы пенсияга чыккандан кийин менин оюмча адамдык сапаты боюнча бирдей болуш керек деп ойлойм да. Бул конституцияда да жазылган. Ошондуктан ошол нерсени карап мамлекет тарабынан ушундай иш-чаралар жүргүзүлүп атат да. Ошондуктан келечекте жакшы эле астыга жылуулар болот деп ойлойм. Мисалы үчүн Жогорку Кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов мырза мына жакында эле бир маселени көтөрдү. Жетекчилерди, ошол пенсияга чыккан инсандарды, жарандарыбызды баягы өзлөрү мындай жумуштан кетирүүгө мүмкүндүк бергиле жетекчилерге деген сыяктуу мыйзамды көтөрөлүү деген сыяктуу өзүнүн оюн билдирди да. Бул жерде жана андай бир жөнгө салуучу эмелерди коюш керек да. Укуктук ченемдердичи балким жетекчилик кызматка орношууга чектөө коюш керек. Мисалы үчүн дал ушундай эме менен кайрылган экен да, ошол Кундузбек Сулайманов мырза мындай көбүрөөк учурда дейт, дал ошондой пенсияга чыгып алып туруп, анан ошо жумуш ордун бошотпой койгон жарандарыбыз акыркы учурда абдан көп болуп атат дейт. Ошонун негизинде ошо жетекчилерге укук бериш керек деп атат да. Ошол өзүнүн командасын, коллективин карап, анан ошол пенсия курагына жеткен жарандарды баягы жумуштан кетирүү боюнча укукту ошол жетекчилерге бериш керек деген сыяктуу оюн айткан экен да. Себеби дегенде бизде азыр мына пенсиянын курагына келгендерди биз пенсияга кетире албай атабыз.
Ал жерде эгерде ошол кадр необходимо керек болсо, анда алып калуу ушул неме мененчи, эмгек келишимин түзүп алып калуу боюнча. А эгерде анын ордунда башка кийинки кызматкер келе турган болсо, биз пенсияга кете албай атат. Ушул боюнча ошол өзүнүн куласында кызматкерлерди пенсияга кете албай атат. Почему? Потому что силердин ушул мыйзамыңардын двояк болуп калганына байланыштуу булар соттошуп кайра келип калып атат. И притом еще компенсация за вынужденный прогул төлөп туруп атат еще. Мынакей пенсияга чыккандардын саны көбөйдү, алар кызматтан кетпейт, жаштарга орун бербейт деген дагы көп сын пикирлер бар да. Ушуну дагы бир ойлонуп көрсөк, жана расторжение трудового договора деп перечень турбайбы? Ошол жака постоянное здоровье деп уже кошуп турсуздар. Анан достижением пенсионного возраста деп, эгерде администрациянын демилгеси менен мүмкүнчүлүгү болбосо, пенсияга чыгып алып келе албаса, ушундай бир жакшылап ойлонуп көрсөк дегендерди бир аз чектеп атабыз да, себеби баягы муун алмашат, кийинки муундар келсин дегендей. Мүмкүн ошондой мааниде эки жакка тең бирдей болуп тургандай чечим кабыл алынса туура болот. Бар, биз эми кыйналган учурларыбыз бар, адамдын көңүлү деп кетире албай, баягы депутаттын айтканында да жөн бар. Андай кайсы бир категориядагыларды мен эми баягы формулировка законго жазганда жесткий бир жактуу жазбастан ошондой учурларды кетире ала турган, ошол эле учурда профессор катары, доцент катары тийишпей анын тажрыйбасын дальше колдоно тургандай бир формада жазса жакшы болот. Мисалы үчүн жаштарды ойлоно турган болсокчу, алар кандай кылыш керек? Мисалы 110 миңден ашык пенсионерлер азыркы учурда кызмат абалынан кетпей иштеп жүрөт дедиңиз, сиз? Жок, эми анын ичинде мен айтып кетпедимби? Жана үлүш жерлери барлар деле, айыл жергесиндегилердин баары эле иштеген адам катары, анткени алар киреше алып атат деп эсептейт да. Ошондуктан мындай түздөн түз иштегендер бул жана мекеме ишканалардан анан көпчүлүгү мугалим, сиз эле айтып аткан врачтар. Мен мындай да, бизде пенсия курагына жетип калгандар уже мындай да технический кызматкерлер болуп калат, же болбосо кенже кызматтарга өтүшөт да. Возраст болгондо это уже мындайча айтканда мамлекеттик кызмат статусу жок да. Ошондой бир механизмдерди караштырыш керек да. Эмгек келишими менен ошону жөнгө салыш керек. Кандайдыр бир мисалы үчүн сиздер, мисалы сиз жашсыз, азыр сиз деген эгерде сиздин ордуңузда бир пенсиялык курактагы адам иштеп аткан болсо, сиз жумушу жок жүрмөксүз да, мындайча айткандачы. Экинчи тарап жаштарды дагы алып карайбыз келгиле. Анда кандай болуш керек? Ооба, туура. Биз булардан баягы улуу көч кайда барса, күчүсү ошака барат. Тажрыйба алып атабыз. Дасыкан адис бизге караганда мол тажрыйбасы бар дегендей. Чын эле көчөдөн келип жаңы үйрөнүп аткан студентке караганда, албетте улуу муундагы өкүлдөгү адамдар чынында ишин билет, иштин көзүн майын чыгарат дегендейчи. Анан экинчи тарапты давайте карайбыз. Экинчи тарап ошо жаштарды отпайбызбы? Биз, например, биз окуп атабыз жанталашып, ошондо алдыга максат койдук. Мен момундай жерге иштейм, мен могул максатыма жетем деп биз ошо школдогу окууну бүтүп, университетке тапшырып, ал окууну бүтүп, экинчи окууга тапшырып, момундай жерге иштейм деп биз аракет кылып, билим алып, анан биз ушул эмеге келип атабыз да, максатыбызга жетип атабыз да. Анан бул жерде мен ойлойм, ушу билим жогору болсо, жаш болобу, карыган болобу, билими жогору болсо, ал эч жакта калбайт да, жумуш андай адамдарга табылат. Анан тааныш дегенде мындай болуп калган учурларга жанакынтип келип жумуш бербейсиң. Азыр Кудайга шүгүр эле, у нас зарплата хорошая. То есть зарплата көтөрүлгөн, эмгек майыналарчы. Анан элге биз ушул атайын мамлекеттик кызматка келип иштеп аткандан кийин биз эл үчүн элге кызмат кылалы деп келип иштеп атабыз да. Анан биз жаштар деле ошол максат менен иштеш керек. Акча дагы эми азыркы жашоодо акча, но биринчи очередде ошо элге кылган мамиле, элге кылган жардамыбыз биринчи орунда туруш керек. Эми мамлекеттин экономикасына мен ойлойм, ушу мамлекеттин экономикасы көтөрүлсө, ар бир иштеп аткан ишканаларда, мамлекеттик ишканаларда, муниципалдык ишканаларда ошо штаттык кыраттамаларды көбөйтүлүп берсе, азыркы учурда ошо жумуш бербейт деген талаш тартыштар болбойт го депчи. Кантип чыгыш керек вообще ушул кризистен да? Мамлекетке кызматкерлер керек. Бирок пенсиялык курактагылар иштеп атыптыр. Бул жактан сунуштап атышпайбы? Эми
укуктук ченемдик актыларга кандайдыр бир мына азыр эле айтып кеттик, иш тажрыйбасын бергенге пенсия курагына келгенден кийин кандайдыр бир мөөнөт берилсе, балким ошондой ар бир немелер тармакта убакыт берилсе, мисалы үчүн 3 жылда өзүнүн опытун 5 жыл иштейби, андан кийин ал киши уже ошого даярданып анан кеткенге макул болот да. Анан туруп эле сен пенсияга чыктың деп кетирген андай да жетекчиликтер бар да. Ошондуктан бул нормативдик кандайдыр укуктук ченем болмоюнча бул жерде бир кишиге да жанагынтип укук берип койгон, анда дагы соттон башы чыкпай калат ал баардык эле мекеме ишкананын. Рахмат. Мына Кушубек ага сизден угалычы. Негизи туурасы кандай болуш керек? Сиз эми баягы өзүңүздүн жон териңизден өткөргөн экенсиз ушул ситуацияны да. Кайсыл эмнеге өкүндүңүз? Кандай болсо сизге туура болмок эле? Психологиялык, эмоционалдык абалыңыз баягы ар кандай болду дегендей жашырган менен болобу, мындай чынында туура болуш үчүн, жарандарыбызга жеңил болуш үчүн кандай вариантын сунуштайт элеңиз сиз? Эми жаштарга кандай вариант? Маселен, татаал жумуштар бар да. Маселен, химия сабагы деген сабакты өтүш кыйын. Ал эми канча жыл бою мугалим болуп иштеп келгенди шарт эле чыгарып туруп, сен пенсиядасың, кет, муну ордуңа берет деп жаңы бүтүп келгенди койсо, албетте сабак бере албайт да, чынында. Тажрыйба. Тиги кошо катышып отуруш керек да. Кеңешчи деген штат болсо, ошонун жанында. Эми сиз пенсиядасыз, азыр сиз жаш келдиңиз. Сиз эми кеңешчи деген штаттасыз. Айлыгы мынча болот. Пенсияңызды да ала бересиз дегенде жылуу жумшак болуп да эл шаркак иштешет деген мугалим менен. Бара баргандан кийин өзү кетип калат да мүмкүн. Ошентип иштеп жүрөт. Мен кеңешчи болушуп эми кой эс алайынчы деп эле. Бир сунушум. Балким ушул жанагы пенсия курагы боюнча жашты караштырып чыгыш керек да. Анткени өзүңөр билесиздер, былтыр эле ошо биздин мыйзамга өзгөртүүлөр кирди, жаштар мыйзамына. Жаштардын курагы 28ден 35 жашка чейин жылды. Балким пенсионный жашты дагы ошондой бир узартуу керек да. Бул дагы бирок чоң талкууну жаратышы мүмкүн, анткени биздин менталитет боюнча кандай эртерээк пенсияга чыксам деген бир эмелер бар да, амбицияларчы негизи ар бир кызматкердин мындай улгайган возрастта. Ошон үчүн казыркы эми заман өзгөрдү, азыр кандайдыр бир образ жашоо да башкача болду да. Байкасаңарыздар, улгайган адамдар активдүү эмгекке жарактуу деле көп возрастка чейин иштеген мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошон үчүн мен да сунушум ушул пенсиялык жашты карап мыйзамга өзгөртүү киргизсе болот деген. Ошондо балким эми 3 жыл жылса дагы иштегенге мүмкүнчүлүк болот да, улгайган адамдаргачы. Рахмат сунушуңузга. Сизде барбы ой пикир, кошумчалап койсоңуз болот? Бул жерде биз министрликтен ошо жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 30 августунда эме бар, эме чыккан. Эме да 2019 жылдан 2023 жылдарга Кыргыз Республикасынын улгайган жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча иш планы иштелип чыккан да. Ошол иш планында биз азыркы учурда иштеп жатабыз. Ошол улгайган жарандардын активдүү узак жашоосун жогорулатуу. Үйүндө бош отуруп калбастан, бизде эми Кыргыздарда ата-энелерибиз үйдө отуруп калат да пенсия курагында. Анан энелерибиз, неберелерин багып калат. Аталарыбыз болсо эч нерсе менен эмеси жок да, занятиясы жок болуп калат да. Анан ошол учурларда алар деген ушундай келип школго болобу, садикке болобу, или мондай мекемелерге болобу барып өзлөрүнүн билими менен бөлүшүп келип мондай узак активдүү жашоо жүргүзүш керек да. Биз ошого эме аракет кылып азыркы учурда биз колдоп коргойбуз да улгайган жарандардын эмесин. Демек, улгайган жарандарыбыз дал ошондой, мисалы, жумуштан кеткен соң аларга психологиялык, эмоционалдык кандайдыр бир жардам көрсөтүү сиздер тарабынан каралган турбайбы? Каяка кайрыла алышат? Мисалы үчүн, пенсияга чыкты, үйүндө отуруп калды, ошол психологиялык оор акыбалда калып калган пенсионерлерибизчи, сиздерде барбы? Психологдор каралганбы?
бекер кызмат көрсөтүшөбү ошол психологдор? Негизи бар андай мекемелер, эми бирам кайсы жерде экен деп айта албайм. Биздин өзүбүздүн министрликтин карамагында жана социалдык стационар мекемелер бар. Ал жерде улгайган жарандарга карата 5 ошо мекеме бар да. Ал жерге эми бирок бала чакасы жок, жалгыз бой калган, кароочу жок болуп калган улгайган жарандар келип жашайт да. Эми болсо, например, жана психологиялык жардамды өтпөйсүзбү? Алар дагы каралган. То есть ошондой мекемелерде биздин психологдор барбы? Бекер жардам бере алышабы ошол пенсионерлерге? Пенсионерлерге келип, мамлекеттик кам көрүүдөн ошол жерден психологдор дагы келип сүйлөшүүлөр болот. Ар кандай оюн зооктор коюлат, мындай жашоосу эме. То есть ал жалгыз жашаган улгайган жарандарга, кароосуз калгандар да. Мындай бала чакасы бар, үй бүлөсү жакшынакай жарандардыкы атайын мындай мекеме салынып берилет, бирок учурда ошол планда да. Рахмат. Акыйкатчы институтунан сурагым келип атат да, мындай укуктук жардамдар болобу сиздер тараптарынан? Жаштар кайрылса, мисалы үчүн, кайсыл бир жумушка орношо албай, ошол вакансия жок деп, пенсионерлер орун бошотпой калган учурларда сиздерге кайрылса болобу? Же тескерисинче пенсияга кеткиси келбей, мындай жетекчи тарабынан пенсияга кетирип жиберген учурда мындай ушундай кыйын абалда калган жарандарыбыз кайрыла алабы сиздерге? Албетте, акыйкатчы аппаратына да кайрылышат. Ошо биз дагы ошол эле улгайган адамдар, ошол эле жаштар да кайрылышат. Ар кайсымыз ошой жумушка кире албай, эгер мыйзамсыз жумушка албай жаткан учурлар болот. Ошол эле улгайган адамдарды ошо пенсия курагына келдиң деп жумуштан айдаган маселелер боюнча кайрылышат. Бул боюнча ошо укуктарын мыйзамдарга ылайык камсыздап берүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Ошон үчүн бул маселеде дагы өтө кылдат изилдеш керек. Анткени биз жаштарды жумушка алуу максат менен улгайган адамдардын да укуктарын тебелеп алышыбыз мүмкүн да. Ар бир ошол дагы деле кайталап кетем, ошо ар бир тармактын билим берүү, мамлекеттик кызмат, ар бир тармактын өзүнүн бир жаштарды жумушка алуу боюнча же өзүнүн бир ички саясаты болуш керек. Жанагы эле укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгып, ал жерде конкреттүү возрасттуу жаштарды, мындай ценздерди коюп, ошо менен мындай иш алып барса болот да, ошентип жөнгө салыш керек да. Рахмат сизге, Жейша. Негизи жана айтып кетпедиңизби, жаш куракты жогорулатуу боюнча иш-чаралар алып барылышы керек деп. Негизи 2008-жылы билесиздер, жаш курак 63-58ге көтөрүлгөн. Ага чейин 55-60 жаш болчу. Ошол эле учурда жанагы стажы көп жыл иштеп, камсыздандыруу төлөмдөрүн көп жыл төлөп жүргөндөр үчүн мөөнөтүнөн мурда пенсиялар бар болчу. Билесиздер, 55 жаштан аялдар, 60 жаштан эркектер чыгып келген. Былтыркы жылы июль айынан баштап бул норма жокко чыгарылды. Мына ошол жана жаштын орточо жашоо узактыгынын өсүшүнө байланыштуу мөөнөтүнөн мурда пенсияларды жокко чыгарып койдук. Ошол учурда чындыгында эле коомчулукта эми баягы пенсияны жашка жетсем деп күткөндөр да көп экен. Анан коомчулук менен жолугушууларда карама каршы пикирлерин айтып атышты да, эмнеге алып салдыңар, алганга болбойт, биз дагы пенсияга чыгып жашайлы деп атканбыз. Анан силер болсо 63-58ди коюп салдыңар деп, ал жаш 2008-жылы эле коюлган. Эми келечекте бул дүйнөлүк тажрыйба экен, эми көрсөтүп атат, кайсы жерде жаш куракты көтөргөн жерде эле революция, көтөрүлүш чыгып эле коомчулук каршы чыгып атат. Анткени жумуш менен камсыз болуу маселеси да турат да. Жумуш менен камсыз болуп иштеп татыктуу төгүмдөр төлөп пенсияга чыкса, ал кишилер кийин эме кылбайт. Анан сиз айткандай жана жумушу жок, көп учурда баягы убактылуу жумуштар менен жүрүп калгандардыкы келечектеги пенсиясы күмөн болуп калып атат, дагы өтө аз өлчөмдө болуп калат. Ошондуктан ушул маселелер азыр эми иш ордулары дагы буюрса жаңы иш орундары ачылып атат. Ошого жараша жаштарыбыз иш менен камсыз болсо келечекте пенсиясына татыктуу төгүмдөр төлөп, татыктуу пенсияга чыгат деген ойдомун. Анан
сиз айтып кетпедиңизби, эми ушул маселелер боюнча каяка кайсы болот деп? Негизи ар бир мамлекеттик органда, ар бир немеде байланыш телефондорубуз бар. Ар бир мамлекеттик органдын же болбосо мекеме ишканалардын азыр сайттары бар. Ошол жактан толук маалымат алса болот да, анткени кандай иш жүргүзөт, эмне иш кылат, жаңылыктардын баарын окуса болот. Баардык мамлекеттик органдарда эле ушул боюнча түз байланыш телефондору бар, ишеним телефондору бар, кол борборлор иштейт. Ошондуктан маалымат булактары өтө көп. Биздин азыр эми биз тараптан эле мындай эме кылып койсок, Бишкектин 4 чоң калктуу тейлөө борборунда биз атайын бир социалдык фонддун терезесин ачып койгонбуз. Анткени республиканын аймагынан келген жарандарыбыз өзүнүн пенсиялык укугун тактап алыш үчүн кайрыла берсе болот. Же болбосо ушул жактан кайрылып эле пенсияны өзүнүн районуна убактылуу биякта жашап атса, ушул жерден эле сондорго барып кайрылып пенсияга чыгып атышат да. Ошондуктан эми ыңгайлуулуктар түзүлүп атат. Эми баары бир күндө болуп кетпесе керек, бирок жакшы жетишкендер бар. Рахмат сизге, Мурат ага. Жыйынтыктоочу оюңузду айтып койсоңуз. Ошо толуктоо кирип кой дедим эле, жана сиз айтып атканда 35 жаш менен 40 жашта. Ошону айтып атасыз да, стаж менен 35 бар болчу эми 35 жыл аял кишиге, 40 жыл эркек адамдарга ошо эрте чыгууга болгон ошону алып коюлду да, ошол закондо. Анан эми ошол эл караш керек болчу да, бул жерде да бир. Сиз качан пенсияга кетейин деп атасыз, ошону айтыңызчы. Мен эми буюрса ушу азыр иштеп турсак, эгерде мындай ден соолук жакшы болуп, билимге илимге азыр мен эгерде мындай алганда илим деп атып ушу жашка келдим да, ушу. Мисалы үчүн училищада окудум, техникумда окудум, анан университетти бүттүм. Андан магистратура, аспирантура, аз болсо докторантураны окусам деген оюм бар. Ошого үмүт кылам да. Эми Кудай берген жаш бар экен, эми ошо жаш ден соолук жакшы болсо, иштеп эле турган жакшы деп ойлойм да. Рахмат сизге. Сиздерге да рахмат. Ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү бар, албетте. Баягы ар бир адамдын өзүнө жараша болот. Кандай иштей алат, канчалык деңгээлге жете алат, ар бир адамдын өзүнүн да болот ошол нерсе. Бирок ошентсе дагы биз ушул жерде баягы пенсияга чыккан инсандар кандай ишмердүүлүк кыла алат, деги эле жумуштан кетүү шарттары кандай болуш керек, мына ошол тууралуу сүйлөштүк. Сиздердин баарыңыздарга чоң рахмат айталы. Атайын өзүңүздөрдүн оюңуздарды ортого салып, дал ушундай арай көзү чарай, дал ушул аянтчада ачык ойлоруңуздарды билдиргендигиңиздер үчүн эң негизгиси айткым келет, адам баласы кыйын абалда калып калбаш үчүн ошол кыйынчылыкты алдын алуу албетте ар бир адамдын өзүнүн колунда. Ошондуктан эгерде сиз пенсия курагына жетип, дал ошол жумуштан кетүүгө мажбур болуп атсаңыз, эң негизгиси психологиялык кандайдыр бир сиздерге жардам керек экендигин баса белгилегим келет. Андан сырткары мамлекет тарабынан атайын кепилдиктер дагы, атайын ошол сиздердин укуктарыңыздардын корголушу дагы каралган экен. Ал нерселердин баарын сөзсүз түрдө колдоно аласыздар. Эң негизгиси ошол сиздердин аркаңыздарда өсүп келаткан жаш муундарга дагы сөзсүз түрдө жумуш орду керек экендигин унутпасаңыздар деген гана ой менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктагым келет. Атым Назира Кадыева, бул негизинен ток шоусу болду. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.